Америка советтик аскерлеринин катарында сиздер да тайманбай өлүмгө тике карап, душмандардын мизин кайтарып, тынчтык үчүн күрөшкөнсүздөр. Сиздерге жана жакындарыңыздарга чын ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Кыргыз мамлекетибизде, жергебизде тынчтык, элибизде ынтымак болсун. Соғышта барып кайтпай калган биздин агаларыбыздын, ошондой эле биздин кыргыз мамлекетибиздин жарандарынын жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Жана биздин калган ушул жердеги азыр арабызда отурган биздин ардагерлерибизге Аллах Таалам ден соолук берсин, узун өмүр берсин, мамлекетибизде дүйнө жүзүндө тынччылык болсун, согуштун жүзүн нары кылсын, баарыбыз аманчылыкта бейпил жашоодо жашаган насип этсин. Мен ошо 81-жыл апрель айында аскер комиссариаты чакырып, 4-апрелде Афганистанга ким барат дегенде, ошол Афганистан жөнүндө түшүнүк жок туруп, мен барам деп багы жаштык кездин күч кубаты менен кол көтөрүп чыгып, аскер комиссариатынан жөнөп кеткенбиз. 2 жылдан ашык служба кызмат кылдык. Ал жерде ошол кыштактарга, душмандарга капысынан кол салуулар болуп, багы тревога деп коет. Ошондой менен көтөрүлүп чыгып барып, бир канча жолу ошондой согуштун учуруна катышканбыз. Бир жолу жарат алып, 3 осколка деп коет, осколка менен жүрөм азырга чейин. 3 жолу өзүмү жоготконмун. А'удhu billahi minash shaytanir rajim.